Саламатсызбы Дарик эже, сизди көрүп жатканыңызга өтө кубанычтабыз. Дагы бир жолу кош келипсиз дегенибиз үчүн. Деги эле ушул мобилдик кинофестиваль тууралуу өзүңүздүн ой пикириңизди менен бөлүшүп кетсеңиз. Мобилдик кинофестивалдын экинчи этабына биз конок болуп келдик. Менин кызым 3-орунду алды республика боюнча. Бул бизге аябай кубанычтуу кабар болду. Мобилдик кинофестивалды биз тартуу менен кайра өзүбүз семинар тренингтерди видео кейс кылып пайдаланып атабыз. Ал семинар тренингке окуучулар эле эмес, кыздар эле эмес, апаларды, аялдар кеңештерин чакырып атабыз. Жанагы миң уккандан бир көргөн дейт го. Видео фильмден көрүшүп, талкуулашып, аябай бизге жардам берип атат. Уюштурулган чоң рахмат. Негизи биздин фильмдердеги жашоодон алынган, турмуштан алынган фактылар болуп атат. Бул бардык ата-энелерге сабак болуп, жардам болот деген ойдомун. Кыздардын келечеги үчүн, Кыргызстандын кыздарынын келечеги жакшы болсун. Чоң рахмат эже. Деги эле ушул кыздар ушул кыймылын кандай көрөсүз, колдойсузбу? Ушул кыздар кыймыл түзүлүп, кыздар ушундай активист болуп, өз ара ушундай иштерди жүргүзүп жаткандарын кандай көз карашыңыз? Албетте колдойм. Биз кыздар Улуттук кыздар федерациясына биз жайында быйыл кошулдук. Негизи 5 жылдан бери иштеп келип атыптыр. Кошулганыбызга аябай кубанычтабыз. Биздин Алапка Нуру деген кыздар федерациясын уюштуруп, аябай сонун иштерди жүргүзүп атабыз. Кыздардын келечеги үчүн, кыздардын башын бириктирип, семинар тренингтерди өткөрүп атабыз. Бул биздин кыздардын келечегине, лидер кыздарды даярдоодо аябай жардам берип атат. Мен колдоймун. Чоң рахмат. Ушул кыздар, сиздерде кыздар ушундай активист болуп, иш-чараларды өткөрүп баштады, ушундай өзгөрүүлөрдү байкадыңыздарбы кыздарыңыздарда? Ооба, кыздардын баардыгы тең федерацияга мүчө болгонго аракет кылып атышат. Биз Алапкадагы 45 мектептин кыздардын баардыгын тең силер мүчөсүңөр. Алапка Нуру кыздар федерациясынын мүчөсүсүңөр. Баардык мектептердеги окуучулар, мектептерди биз кластердик мектептер деп атадык, бөлбөдүк. Кыздардын баардыгын тең мүчөбүз деп атадык. Кыздар сүйүнүп атышат. Негизи кыздар эле эмес, апалар да сүйүнүп атышат. Себеби биз айыл жергесинде кыздарга болгон үстөмдүк кичине жогорурак. Бул ойду түшүндүрүп жеткирүү кыздардын өзүнүн колунда, кыздар өздөрү жеткирип атат бул ойлорду. Чоң рахмат Дарик эже, абдан сонун